аларды ийгиликке карай кандай сопровождать этүүнүн жолдору бар деген суроо менен золотой директор компания Oriflame открытое звание старшего золотого директора Баратова Өмүрканга сөз берген. Саламатсыздарбы, урматтуу лидерлер, жаштар, 18 плюстар деп айтып койсом болот. Аты жөнүм Баратова Өмүркан Исмаилбековна, компанияда золотой директор, квалификация старшего золотого директора. Спонсорум өзүмдүн апам. Бул жерде бүгүн аябай эле энелер жөнүндө көп сөздөр айтылды, жаштар агылды дегендей менин спонсорум. Ушул жака мени чакырып келген, ушул жолду көрсөткөн өзүмдүн апам Махабат Маткаримова. Компания Oriflame'ге мен дагы башка адамдардай, как нормальные люди, сразу келген эмесмин. Көп жылдардан кийин келдим. Мен бүгүнкү күндөгү именно мен командамда өсүп аткан бактылуу энелер, балалуу энелер жөнүндө тема. Мен мотивациям, баласы бар энелер болсо колуңуздан көтөрүп койсоңуздар, балаңыздар бар, эмне үчүн постоянно мотивация издейсиздер да? Сиздердин ходячий мотивацияңыздар, вот мен бүгүнкү ходячий мотивациям сахнага чыгып, түшүп, сүрөткө тартып, видеого тартып, мама улыбнись деп, даже гүлдү белекке берип отурат. Бул менин ходячий мотивациям Медина кызым. Компания Oriflame'ге 2014-жылдан баштап активно иштеп баштадым, июнь айынан баштап. Ошон менен бирге эле каждый год, Новый год, каждый день почти Oriflame'дин кызы деп эле калган менин кызым. Эмне үчүн командага балалуу энелерди кантип чакырабыз? Самый главный бул командага чакырып алуу. Целин, максатын, оюн билебиз, выявлять этебиз, эмне керек. Сопровождение офлайн, онлайн түрүндө баарыбыз эле билебиз, аны через чаттар аркылуу, онлайн, вживую, да, и сопровождение до результата. Бул менин биринчи директорум, тоже балалуу, бактылуу эне, 3 баланын энеси, азыркы күндө открытие квалификация золотого директора, жолдошу дагы открытие квалификация золотого директора. Экинчи офлайн келген, өзү келген Oriflame'ге. Жылдык постпу? Бул балдары, жолдошу, компания Oriflame менен барган банкети. Следующий слайд, пожалуйста. Бул дагы жана чыккан менин командамдагы директор компания. Бул жерде көрүп турасыздар, баласы мындай жаңы эле көзүн ача элек жанагы күчүктөрдөй болуп эле турган болчу. Ошо өзүбүздүн колубузда чоңойду бул бала. Атын Топито деп коебуз, өзү аты Эмир. Бул баланы презентация өткөндө ар кимибиз өчүрүп менен алып отуруп, ушул азыркы күндө командасында уже 3 старший өзү директор, командасында 2 директор. Бул менин менеджерлерим экинчи командада. Булар дагы бактылуу, балалуу энелер. Вот. Булар дагы мына командасында кече жакында эле биз командабыз менен именно баласы бар бактылуу энелердин атайын дополнительный биз өзүбүздүн чөнтөгүбүздөн жана өзүбүз спонсорлор менен биргеликте балат өткөрдүк. Ошол балат аркылуу дагы командабызга адамдарды, энелерди чакыруу бизге оңой эле. Бул менин 4-чү менеджерим. Бул дагы бактылуу эне, бул өзү одноклассник аркылуу жазылып келген. Бул кыз дагы бактылуу, балалуу эне. Ушундай мероприятиялар аркылуу биз балдары бар энелерди чакырабыз. Биринчи Oriflame'ге келгенде просто балалуу эле эне болсо, Oriflame'ге келгенден кийин бактылуу, балалуу эне болот. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Анда бизден жаш ишкерлерге көптөгөн кол чабуулар болсун. Пока сиздер кол чапкан болсаңдар, ашырдын эки сөз айтып, только 1 секундда ашыр убакыт бермейт. Азыр сертификат, майкал сертификатын бергенден кийин чоң рахмат. Мен күтпөгөнмүн. Бул өзү сиздин заслугаңыз болчу. Просто ошол жерде деловой аудиторияда голосование болуп атканда менин максатым не только башка структура, башка Oriflame компаниясы жеңишин каалаган. Мындай чын жүрөктөн аябай аракет кылдык да. Общение кылган адамдар общение кылдык. Мындайча айтканда ошону доказать эттик да. Сетевой компаниялар көп да, бирок Oriflame компаниясындай дружный боло албайт да. Көрдүңүздөрбү? Башка командада болсок да ушундай дружный болуп, биз
ийгиликти багантырдым.